Манас атамдын урпактары. Мен ар дайым ушинтип учурашканым себеби деген баарыбызден Манас атамдын урпактары болобуз. Кыргызстандыктар жана замандаштар. Мына биз жакшы бир кыймыл десек болот, себеп деген элибизди биримдикке жана ынтымакка алып келип атабыз. Бул жерде ар түркүн тарбия көргөн элдерибиз бар. Ошону сабырдуулук кылып, бирибизди кечиримдүүлүк болуп, бизге жаман сөз айтпай, баарыбыз бир ынтымак менен биримдикке чоң казатка аттаналык. Себеп деген качанга чейин жүрө беребиз. 30 жылдан бери эчтекебиз өркүндөбөптүр. Бир завод фабрикабыз жок. Керек болсо өзүбүздүн тилибизди жоготуп атабыз. Ошон үчүн дилибизди жоготуп, дитибизди жоготуп, ниетибизди жоготуп, пейилибизди жоготуп, каяка баратабыз? Өзүбүздүн түпкү өзөгүбүздөгү тамырыбыздагы тегибизге барбасак, эч качан биз оңоло албайбыз. Бизге жанакындай конституциянын кереги жок. Ошо конституция менен барып атып, биз көп нерсени жоготуп идик. Урматтуу замандаштар, жакшылап бир ойлонолук. Ойду жүгүртүүдөн өткөзүп, ой толгоого келелик. Ойду бир жерге калчап, 9 айлык кылып оюбузду. Анан бир сөзүбүз дагы жакшы болуп, анан ишибиз дагы оңолсун, оң жака бурулсун. Кыргызстанды даңаз алайлык. Улутубуз деп туралык. Биз кыргызбыз. Биз кыргыз улутубузду бийикке чыгаралык. Эмнеге муну айтып атам? Мына Манас атабыздын доорунда кулалыны куш кылды дейт. Биз деген азыркы учурда 21 кылымда чымчыкты бүркүт кылышыбыз керек. Мына ушу чымчыкты бүркүт кылбай, баякы эски стереотип кирип кеткен да, башыбызды жерге салып алып, унчукпай отурабыз. Өкмөтүбүз эмне кылды? Парламентибиз эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Өзүнүн коколой башын эптеп-септеп, мага тийбегиле, меники эчтеке жок деп коюп, элдин акчаларын баарын жеп, жутуп, жоготту да карызга батырып салды. Элибиздин баарын ошондой кылды. Ар бир үйгө барсаң, канча деген көйгөй турат. Ошон үчүн элибизге камкордук көргөзүп, элибизге ак кызмат кылып, сапаттуу жашайлык. Жерибизге ак кызмат кылып, сыймыктуу болуп жашайбыз. Ишибизди өркүндөтүшүбүз керек. Уктап жатып албай, баарыбыз туралык. Себеп деген көч бара түзөлөт дейт. Биз өзүбүз ойгонуп, түз нукка түшсөк, нугубуз түз болсо, ак нуур болсо, ак жалгасын деп астыга аттаналык. Бул аттанууда бирөөнү тоноп алмай, же бирөөнү жана өзүнүн эмгеги менен, мээнети менен тапкан бизнес кылып аткандар тономой жок. Бизде түз эле ошо элди кантип байытабыз, экономистик кантип өнүктүрөбүз? Уялбайбызбы? Коңшу элдер бизден алышып кетти. Биз дагы эле жүрөбүз. Калп эле чырылашып коет өкмөт менен парламент. А жыйынтыгы гана, мына орусча айтканда иток жок болот атпайбы? Мына өмүрүмдүн баары тең ушу маданиятта жүрөт. Маданиятта эмнеден башташыбыз керек десе, азыркы учурда эме тапталып калгандар толтура. Бүт баары тең эле ырчы. Бүт баары эле мен ыр жаздым, мен композитормун деп төшүн каклайт. Кеп андан эмес, биринчи өзүбүздүн бешик ырларын унутпадыкпы? Умай энелер ырдаган ырларды качан ырдайбыз? Алар жоголду да. Мына ушу тарбиянын баары тең ушу баякы өзүбүздөн дегенде боюнда бар келинден баштайлык. Кайра жаңы үйрөн себелик дагы жакшы мөмөнү алалык. Ошондой оюбуз таза болсо жакшы болот эле деп ойлойм. Биз эме мындай айтып келгенде, азыр кичинекей балдар томолонуп ойноп атса дагы, ага же мээрибиз чачпайбыз, өзүнчө ойноп жүрөт. Алар кичинекей сотканы кармаса, бизден жакшы билет. Технология өстү. Бирок ошо сотко көргөндө кайсы мультфильмдерди көрүп атат? Мына ошол жерден мээси башка жакка бурулат. Жанакы Маша, Медведь деген балянын баарын көргөсөбүз. Опера театрга барсаң Кошкин домду көргөзөт. Мына музыканттар ушу бешик ырына көңүл буруп, бешикте жаткан балага жакшы мээрим төгүп, ырдап, сыбызгы болобу, ыбызгы болобу, чоор болобу, чопочоор, сыбызгы, чогоночоор, ооз комуз, жыгач комуз, аса таяк, доолбас, сурнай, керней, най, куурай, шкырык, зуулдак, чуулдак, дап, бап, зарпы, кыркыл, кыркелек, чууген, жетиген, тогузген болобу, ошол аспаптардын баарын тааныштырып, жана Пушкиндин маңдайына ким отурду эле? Апалар отурган. Мына гений болуп чыкты да. Ошондой өзүбүздүн кыргыздын жомокторун, санжырасын, дастанын, эпос Манас атабыздан баштап айтып, кайра жакшы бир муунду тарбиялап чыгарыш керек. Өзүбүздөн баштайлык деп атканыбыз ошол.
Башкаларды үйрөтүп кыйын болбой, өзүбүздүн нукура салтыбызга кайрылалык. Мен эмне үчүн мультфильмдерди эметем? Биздин батырларды, керек болсо Чокчолой батырды тарталык. Момундай болгон деп, ошондой мультфильмдерибиз көбөйсө, андан кийин чоң киного аттанабыз. Өзүбүздүн тарыхыбызды билбей туруп, астыга кадам шилтей албайсың да. Тарыхы жок эл, келечеги жок. Өзүнүн тили жок эл, эчтеке жок. Биз кыргыз элбизби же лөлүбүзбү деген суроо туулат да. Уят эмеспи? Кыргыз элим. Мунун бетке айткан зары жок, баарыңар тең айткыла. Мамлекет каяка чейин алып келди? Мамлекет дебей, мамлекут дешибиз керек. Же дөөлөт деш керек. Мунун баарын, сөздөрдүн баарын ретке, ратына алып келмейинче эч качан оңго бурула албайбыз, оңолбойбуз. Мына ушундан жатат. Бешик ырлары кетти. А жанакы сүйлөй албай коркуп аткандардын духу жок. Көрөбүз анан эмне болот бул кыймыл анан кичинеден кийин отуруп калат дейт. Азыр 1 миллиондон ашты. Элдер жазылып атышат. Чоң казатка. Ызы-чуу жок. Эч качан революциясы жок эле эволюция менен алабыз. Акчабыз жок эле жеңебиз. Бизде ушундай оптимизм бар. Анан кадрларды караш керек да. Мына мисалы филармонияда Карамолдо Орозовдун оркестрине кирсең, биздин эжелерибиз, улуу муундар отурат. Жаш муундарды эмнеге аякка апарбайт? Себептен ошо жанакы окуу жайларда Карамолдо Орозовго барсаңар оркестрине, окуудан чыгара беребиз деп коркутат. Бул кимдики? Бул ошо жанакы директорлор 40 жылдан бери отуруп, ошо отургучу чапталып калган жан башына клейдей болуп. Ошо отургучунун энеси өлсө, отургучун бербейм дейт, энесин карабайт. Мына ушундай кишилер болуп калды. Кыргыз эл үчүн жан дүйнөсү менен берилген кишилер жок болуп калды. Маданиятыбызда көп тармакта коррупция дагы бар, и туура эмес кишилер отуруп калгандар бар. Ошон үчүн буяк жанакы койду сойсо дагы касапчы сойсун деп атпайбы? Мына ошондой кишилер кеш керек. Кесипкөй, өзүнүн кесибин майын сызгыра билген кишилер келип отуруш керек. Бардыгын тең жакшы нукка буруп, өзгөрөлүк деш керек. Өзгөрүп өсүү бизге жыйынтык берет. Мен муну айтып аткан себептен көп нерселер жок да. Мына мультфильм жөнүндө айттым. Кичинекей балдардын оюндары кандай көп оюндар бар эле. Ошону телевизорго чыгаралык. Ошолорду ойносун. Ошол оюндарды ойноп атканда кыргыз тили менен ойнолот. Кыргыз тилин сактабайбыз, кыргыз тилин өнүктүрөбүз. Бул эмне тилди бир жерге сактап коюп, чаң басып жаткандай экен. Кыргыз тилди өнүктүрүш керек. Мына ушул жагына көп көңүл буруш керек. Ошо балдарыбызды эле жайлоого апарыш керек. Bir ay шаардык балдарды жайлоого апарсак, бул табият менен, жаратылыш менен тыкыз байланыш болот да. Даана кыргыздын ички духун эски ата-бабаларыбыз тарбия бергендердин бар көз. Атты минет, жайдак мингендер бар. Ошол жакта оюндардын баары тең бар. Мунун баарын өзүнчө концепцияга жазып койгонбуз. Анан балдарга сабак кантип беребиз дегенде, балдарга сабак берип атканда жакшы мээримди төгөлүк. Кыргыздын ата-бабасынан келе аткан батырларды айталык. Санжыраларды каякта эмелерди айтпай, болбогон башка жерден келген вирустун санжыраларын айтпай. Кыргыздын түпкү өзөгүндөгү санжыраларын түз бурмалабаган ошолорду айтыш керек. Кыргыздын аспаптарын үйрөтүш керек. Мен дагы бир кайталап айтып кетейин. Өнөрлүү киши Кудайга жакын болот. Өнөрсүз адам жөн эле эптеп жашаган турмушу болот. Ошон үчүн жакшыга жанашкыла, жамандан адашкыла. Жанакы кыргыздын аспаптары боюнча, усулдугу боюнча жоголуп кетти. Баарыбыз тең рамкага салып салды. Робот болуп калдык. Нота берсең ойнойм, нота бербесең ойнобойм деп. Мына ушул тараптан кыргыздын жана методика деп атабыз орусча, же кыргызча ыкмасы усулдуктарын киргизүү керек. Бул жерге баарыбыздан ынтымак менен биримдиктен маданият ишмерлери, музыканттар, ырчылар, акындар баарыбыздан келелик ушул жакка, чоң казатка. Кыргыздын идеологиясына ар бирөөңөр өзүңөрдүн салымыңарды кошкула. Биз бир элбиз. Кыргыз улутун даңазалайлык, кыргыз ушу түшүп кеткен казыркы терең бир чуңкурга, ошонун баарын чыгарып, бирибизге жөлөк болуп, анан башка элге көргөзүш керек. Мондай батырлыгыбызды, бакубаттуу жашап атканыбызды. Биз ошондо гана из калтырып кетебиз. Жанакы айылга барганда биякта деген бийлердин түрлөрү көп болчу. Ал бийлер азыр бийлебейт. Бүт эле Европанын бийлерин бийлеп калды да. А өзүбүздүкүн эмне кайрылбайбыз? Мына ушундан болуп атат да. Биринчи өзүбүздүкүн даңазалап,
Кыргыз музыкасын эртең менен турганда эле саат 5те радио иштегенде эле кыргыздын күүлөрү чыкчу. Ал каныбызга сиңип калат. Кыргыз кылып тарбиялайт, таптайт. Фундаменти өзөгү. Кыргыз болгондон кийин башка тилди үйрөнүш мына бат эле экен да. Азыр ар бир кыргыз менен сүйлөшсөм, эң кем дегени бир 3 тилди билет. Биз деген талант дейбиз да. Качанга чейин жүрө беребиз башыбыз тийип. Ойгонуп, кыргызга бир жакшы салым кошобуз десеңер, анда келгиле. Жок, менин үйүм алыста, өлсөңөр өлө бергиле дегендер бул жанакы кайдыгер караган кишилер толтура болот. Ошон үчүн айтып атканым мен кыргыз элим, биз баатыр элбиз, бийик элбиз. Бекеринен бизди ала тоону берген эмес. Кудайдын тандап туруп берген жери. Ошо Теңир тоо деп бекеринен айта калган жок. Теңир деген бул Кудайдын тоолору деп айтып атат. Мына ушу жерге баарыбыздан келип, уютку кылып, ушу жерден өнүгүп, өсүп, экономикабыздагы, маданиятыбыздагы, айыл чарбасы дагы болобу, кайсы тармак болсо, ошону өнүктүрбөсөк, 30 жылда биз таптакыр артка кеттик. Байларды эле бага берип турабыз. Калганы болду. Баягы нечин тентип кеттик биз. Ошон үчүн кайра кайталап айтам, биз кыргызбызбы же лөлүбүзбү? Биздин тарыхыбыз бар, маданиятыбыз бар, өзүнүн тилибиз бар, үрп-адатыбыз бар, бардыгы бар. А бирок ошого жете албай атабыз. Мына ошого бизди атайын басып койгон. Мыйзам дагы бизге иштебейт. Урматтуу замандаштар, чоң казатка баарыбыздан келишибиз керек. Өзүбүз бир туугандык ынтымакта, биримдикте алга жана алга дейин. Бар болуңуздар. Сак саламат.